Саламатсыздарбы? Азыр сиздерге ошибка боюнча кантип кайсы жерден адашканыңызды билиш үчүн көрсөтүп берейин. Эгер сиздерде ушундай не прошел валидацию деп чыкса, бул жерде кнопканы басасыз, дагы посмотреть ошибки дегенди кнопканы басасыз. Ал кнопканы басканда сизге ушундай список ошибок деп чыгат. Поле 201-202. Срок действия тарифа ФЛСФ не совпадает с выбранным отчетным периодом деп турат. Көрдүңүз, Эми бул жерде поле 201-202 эмес, тариф ФЛСФ деген жерди карайсыз. Бул биринчи разделда. Ушул жерде могул жекте кнопканы бассаңыз, могу карандаштын сүрөтү турбайбы? Ушуну бассаңыз, ушул жер ачылат. Ачылгандан кийин карайбыз. ФЛСФ, сиз бул жерде туура эмес тарифти койгонсуз. Анткени сиз март айына берип жатасыз, 2025-жыл. Бул жерге сиз деген спина тарифин коюп, отчетту тапшырышыңыз керек болчу. Анткени 2024-жылдын август айынан баштап ушул тариф менен отчеттор тапшырасыз. Эгер ага чейинки отчетторуңуз болсо, 2024-жылдын август айына чейинки эски отчетторуңуз болсо, аны сиз ушул тариф менен тапшырасыздар. Болду, ушул жерде оңдойсуздар дагы, анан сохранитти басып коесуздар. Анан дальше кайрабашынан отправить кыласыздар. Сохранитти басасыздар. Сохранитти баскандан кийин отправить все данные деп кайра тапшырып коесуздар. Болду, сиздин ошибкаңыз оңдолду.